Ким өзүнүн шеригинин капыр болушун каалап аткан болсо, өзү андан мурда капыр болот деп эң чоң сабакты берди, урматтуу бир туугандар. Чындыгында аз адамдар ушундай талашып кете турган болсо, өзүнүкү туура болсун деп, башканыкы эмне ката болсун деп ушундай аракеттерди кылышат. Бирок кээде ушул сөздү адамдар туура эмес жака дагы кылып алат да. Эми чындык айтылыш керек, өзүң акыйкатын далилдешиң керек, далилдебасаң эле Абу Ханифа минтип айтканды сөздөп келишет да. Бул урматтуу бир тууганым акыйда маселесиндеги маселе. Кээде фык маселесинде болгондо адамдар келип алып, сен айтышпа, талашпа, мындай кылыш керек, моюн сунуш беришиң керек деп, ушул окуяны алып келип туруп, адамдардын оозун жаап, бууп, сүйлөтпөй койгон дагы кээ бир молдокелер чыгып калат. Бул акыйда маселесинде. Биз Макка Мукаррамада жүрүп, анан араб тил институтун бүтүрдүк, анан факультетке кире турган болуп калдык, сабак тандай турган болдук. Кайсыл хадистикке киребиз? Акыйдага киресин, тафсирге киресин, хадис киресин, фык киресин. Анан мен мисырлык бир чоң аалым бар эле, ошондон сурадым. Устаз кайсыга кирейин десем айтты, шейх Жубак сен фыкка кир деди. Акыйдага кирсемчи десем, эми Сауди акыйданы көп окуйт да, десем айтат, акыйда жаман дейт. Десем, катайсаң сөз капыр болуш керек болот дейт. Акыйданы катайсаң капыр болуш, капыр болуш көп рахат эмес да дейт. Ошон үчүн фыкка кир, адаш катайтып койсоң фасык болосуң, бирок капыр болбойсуң, тооба кылып кайра өзүңө келип аласың. Анткени фык маселеси адашып кетсең, макру болот, башка болот, бирок арамга чыгып кетпейт. Кайра келет, иштигат маселе. Акыйда маселесинде орда болот, болбойт деген сөз, болбойт деп болот айтсаң, анда иманы чыгып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн фыкты окусаң жакшы болот. Кийин фыктын темасы көп деп көп багыт берген да. Анын сыңарында урматтуу бир туугандар, акыйда маселесинде талаш тартышкандын кереги жок. Азыр көп адамдар талаш тартып атышат. Биздин Россияга барып сүйлөгөн Путин мырзага айткан сөзүбүздү ар кандай талкуулап, кээ бирлер ыймандан патырап эле чыгып кетип атышат. Айтып аткан сөздөрүбүздү бир адам эгерде жакшылап уга турган болсо, эч кандай шариятка каршы кеп айткан жерибиз жок. Мусулман эместерге хидаят тилеген болот. Эң чоң жакшылык бул хидаят. Биз эң чоң жакшылык каалат, бул хидаят Кудайым берсин деген сөз хадистерде келет. Кийин айтат, мусулман эмеске бата кылса болбойт, адилеттеп айтса болбойт деп. Эң чоң зулумдук бул күфүрлүк. Пайгамбар алейхиссалам ошол Хабашстанга жибергенде, Хабашстан чоң ошол убакта капыр болчу. Ал адилеттүү деп айтты ошону. Анын адилеттүүлүгү болбосо ал зулумдук кылат, ал мусулман эмес. Кудайды тааныбаган адамдын эң чоң күнөөсү Кудайды тааныбагандыгы. Ошону Нажаши ал убакта мусулман эмес болчу. Бирок ал адилеттүү экен, адамдар зулумдук кылынбайт дегени ошол дүйнөдөгү адилеттүүлүгүн баяндап айткан. Ошол сыяктуу биздин кыргыз жарандарына болуп аткан жардамдардын бардыгын гана баалап айтып аткан маселе. Болбосо ошол көптөгөн өлкөлөрдө болуп аткан проблемаларга чоң өлкөлөрдүн тиешеси бар экенин бардыгы билип турат. Ошон үчүн биз айттык да. Орусия өлкөсү падышасы баш болуп, бүткүл дүйнөдөгү биримдиктин башаты болсун. Уруш жаңжалдын эмес деген каалоо бул деген сөз. Ынтымактыктын, биримдиктин, анан бүт диндештерибиздин ошо кор кылбастан көтөрө турганга себеп болсун. Бул деген колуңуздан келсе уруш кылбастан ынтымак кылыңыз деген каалоо тилек. Аны көптөрү түшүнбөйт. Бекинип ал, олтуруп ал, чубага түшүнтүп ага мактады, буга мактады. Ар бир айткан сөзүндө далилдер бар экенин түшүнүшпөйт. Анан хаварижге чыгарды, башкага чыгарып атат. Эми илгертен ушундай урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн адамдар эгерде билими жок болсо акыйдага аралашпаш керек. Ошондон мен окуп кээде күлкүм келет, бирок кээде ыйлагың келет. Анткени кээ бир адамдар түшүнүшпөйт, айтып аткан сөзүңүн дагы далилин билишпейт. Андан келип эле ушака деп башка жака буруп аткандагысы чындагында эле адамды эмне өкүндүрүп коет. Анан дагы бир кызык окуя бул жерде ошол Абу Ханифа кантип фыкх тандап алган деген маселе. Бардык илим өзүнүн орду бар, бирок Абу Ханифа ошол фыкх тандап алгандагысы эмнеге акыйда окусаң болбойт, эмнеге Куран башка десе, булардын бардыгы кайсы бир деңгээлде чектелүү илим болот дагы, фыкх чектелүү эмес дейт. Фыкх күн өткөн сайын жаңылана берет, жаңы маселе чыга берет, жаңы проблема чыгат, изилдениш керек дегенден ошол фыкх илимин эмне тандап алгандагы дагы өзүнчө урматтуу бир туугандар мааниге ээ болуп эсептелет. Анан бир күн олтурса Абу Ханифа бир аял келет. Эсепте Абу Ханифа устазына бар элек, чоң мечиттин бурчунда Хаммад фыкхтан сабак берет, Абу Ханифа наркы башында акыйдадан сабак берет. Чоң алым акыйда боюнча. Адамдарга Кудайдын бар экенин айтып, бир экенин айтат, наркы Хаммад сабак берет. Анан бир аял келди, аялдарга, эркектерге баары бир молда деп баарынан сурай берет да, мен фыкхты билбейм, акыйданы билем дегенди карап отурбайт. Абу Ханифа келип сурады, мен ошол күйөөм мага талак берген атат, мен кантип сүннөткө ылайык талак алсам болот күйөөмөн деди. Азыр талакты алып келет бардыгы.
Жок, алда аялдар айтат экен, мен күйөөмөн талак алайын дедим элем, бирок күйөөм мага талакты кантип берсе, сүннөткө муафык болот, күнөөкөр болбой, минтип ажырашып кетебиз деп сурады. Абу Ханифа илимин караса, акыйда, Аллах Тааланын бар экендиги, бир экендиги, пайгамбарлар, нубувват, рисалат, бирок айрысык жок экен. Карап отуруп айтты. Карындашым деди. О, Хаммат факих деди. Биякта акыйда маселе, фик жок бизде. Барып ошо Хамматта маселени сурадагы, анан жоо мага да айтып кой деди. Жоон өзү билбейт. Анан аял барып сурап Хаммат айтыптыр, сен айыз бүткөндөн кийин, айыз бүтүп таза болгон учурда күйөө менен кошулбай туруп күйөөң сага бир талак берет. Анан күйөөң талак бергенден кийин кайра айызың келет, 3 жол идда бүткөндөн кийин сен башың бош болот деди. Яни айыз көргөндөн кийин таза болгондо күйөөсү кошулбай туруп бир талак берет, анан 3 жол айыз көргөндөн кийин сенин башың бош болот, күйөөгө тие бересиң деди. Абу Ханифа айтып берди. Абу Ханифа карап туруп айтты. Деди, карачы деди. Мен каяктарда аспандарда сүйлөп жүрөм, адамдарга керек болгон фыкты билбейт экем. Кой Абу Ханифа токтот илимиңи деди. Деп кепичин койгон жерден колтукка кысып, сабагын таштап, мажлисин таштап, Хамматы мажлисине келип олтурду дейт. Ошо күндөн баштап 18 жыл үзүлгөн жери жок. 15-18 жыл. Сабакка келдим дейт. Хамматтын шакирттери бар экен дейт. Хаммат маселе айтат, менде угамалар угат. Эртеси Хаммат сураганда мен айтып берем, калгандар адашып калышат дейт. Эми зенди өз соодагер сооданы билет, башканы билет, акыйда боюнча алым, каары боюнча алым, местный бай бардыгы бар, иштин баарын түшүнөт, сабак түшүнүп аттым дейт. 1-2 күн сабак жакшы болгондон Хаммат айтты дейт, менин астыма Абу Ханифадан башка бир олтурбасын деди дейт. Анткени билип калды. Абу Ханифада илим бар, ошол илимди тууралат экен, ушул Абу Ханифа эң чоң мураскор болгонун сезип калып айтты. Менин астыма мындан башка бирөө отурбасын. Анткени бул жакын отурганы маселенин көбүрөөк пайда болот деп 2-3 күндүн ичинде эле Абу Ханифа өзүнүн макамын даярдап алды дейт. Хаммат ошондон башта астында Абу Ханифа отура турган болуп калды дейт. Абу Ханифа айтат, мени 3 аял тарбиялады өмүрүмдө дейт. Бир жолу көчөдө кетип атсам бир аял келип аткан экен. Ой киши, онун алып бер деди дейт. Жолго бир буюм түшүп калган экен дейт. Алып бер деди дейт. Анан алып туруп анан кийин ме деп берейин десем, жок сактап кой, жерге түшүп калган экен деп айтты дейт. Жолго бир буюм түшүп калсаң уката деп коет. Ал түшүп калган буюм тапкан адам, ой кимдин буюму деп аны көрсөтүп эсине апарып бериш керек, 1 жыл сакташ керек ошону. Анан 1 жылдан эч ким келбесе, бул өзүнүкү болот, кокус кийин келсе төлөп берет, болбосо өзү пайдаланса болот, жекен багалдарга берсе болот. Жанагы аял факих аял экен дейт. Ал колун алган жок, көрдү дагы дейт, ой киши, ону алып бер мага деп айт. Алгандан кийин ошо жерге түшүп калган экен деп менин колума карматты. Аялдын алым экенин кабар берди. Мен аялга алданып калдым дейт. Эми 1 жыл мага жүк болот ушул буюм. Ушул аял мага үйрөттү ошону дейт. Ушундай Куфанын аялдары дейт. Экинчи бир аял дейт, айтат дейт, кетип атсам дейт, баласына, балам, он Абу Ханифа куптандагы таараты менен багымда окуйт деп айтты дейт. Эч ондай кылбайт элем дейт. Ушул аялдардын күмөнү мен жөн жаман болуп калбасын деп, ошондон баштап куптандайын таарат алып, ошону багымдатка жеткирип, тагаш тогуп чыга турган болдум. Аялдарды мен жөндөгү күмөнү жаман болуп калбасын деп. Аялдардын мен жөндөгү күмөнү эмне жаман болуп калбасын деп, мына ошентим дейт. Үчүнчүсү дейт, бир жолу олтурсам бир аял келди дейт. Ал мен такыбалык үйрөттү. Үчүнчүсү дейт, келип менден айыз боюнча маселе сурады эле, мен билбейм деп айтсам аял киши уялып кетти дейт. Аял киши уялып капы болгонсуп кетти. Адамдар сураганда билбей алса капы болот экен деп, ошондон кийин олутту саак өткөнгө мен аракет кылып баштадым дейт. Анткени аял уялды дейт. Айыз боюнча суроо берсем, Абу Ханифа тоготпой койду, башка болдубу деп, ал мен билбеген билбеди дейт. Бирок кыжалат болуп кеткенин көрүп, эми аял эркекте бар сурашы кыйын, азыр эми телефон алмаштырып сурап кое берет минтип. Жок, ал убакыт келип сураса, билбей калдым десем, ошол аял карындашыбыз уялып кеткенин көрүп туруп, кой мен өзүм уялышым керек да, ошондон баштап мен илимге өтүп, анан илимди ошентип иншалла эмне окуп баштадым да. Абу Ханифа урматтуу бир туугандар, ошондой өзүнүн маселесин бизге айтып өтүп кеткен. Абу Ханифа айтат, устазы Ал-Амаш дегенге келди Абу Ханифа. Азирети Амашка келип олтурса, бир адам келип Амаштан маселе сурады. Устаз Амаш, ушундай маселе бар экен, ушул маселенин жообу кандай болот дегенде, Амашта жооп жок экен. Шакирт Абу Ханифа жооп бер деди. Дегенде Абу Ханифа жооп берди дейт.
Амаштан калып, "Я Алла, өтө бир көркөм жооп бердиң. Бул жоопту каяктан алдың?" десе, "Сиз баягы күнү айткан хадис айтпадыңызбы? Ошол хадистин ушундай жооп бар" десем дейт. Амаш карап туруп айтты. "Ушул хадисти" дейт, "урматтуу бир тууганым, мен 1 жылдан бери айтам сага" дейт. "Сен 1 жылдык айткан хадисти мен 1 саатта жообун чыгарып берип койдуң" деп мойнуна алып айтты дейт. "Силер факихтер чыныгы доктор экенсиңер, биз аптекачы экенбиз. Аптекачы, доктор эмес, аптекачы кээде ооруп өлүп калышы деле мүмкүн. Саткан дарысын билет, бирок кайсыл дары каяка бар экенин билбейт да. Эки дарыны катар ичип алган болсо өлүп калышы мүмкүн." Амаш айтат, "Ушул хадис менде бар эле, хадисти билет элем. Мен 1 жылдан бери сага ушуну айтып берем, ушундай хадис бар" деп дейт. "Сен ошо 1 жылдык айткан хадисимни 1 саатта жыйынтыгын чыгарып бере койдуң. Демек, биз хадисчилердин бардыгы дарыгерчи экенбиз, ал эми силер доктор турбайсыңарбы?" деп ошондо моюнга ал. Чындыгында факих илим, урматтуу бир тууган, таптакыр бөлөк. Кээ бир адамдар азыр хадис окуп алса эле алым болуп калгандай сезип алат да, жок андай эмес. Ошол айтылган хадистен кандай тыянак чыгат, башка чыгат, ал ошол факихтердин иши экен. Жана башкалардын бардыгын иншалла улантып айтып беребиз. Бул доктор Тарык Субайданын китеби, урматтуу бир туугандар, Абу Ханифа жөнүндө өтө көп жакшы маалыматтарды келтирген. Анан Абу Ханифанын алгачкы устаздары, алар кимдер, каяка чейин барып такалат, ошонун бардыгы келет. Биринчи бапта мына ушундай.